Assalamu alaikum ардактуу Кош Кабардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы көрмандары, саяпкер чабандес балбандар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Папан жергесинен чыгалыш сулантабыз, тактап айтканда Сары Тала айылында турабыз. Сары Таладан өзүңүздөр көрүп турган өспүрүмдүн өртү жекшенден чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар, туугандар, байкаңыздар, бизден алыстабаңыздар. Жекшен өзүңүздөр байкагандай эле өтө күчтүү өспүрүмдөр чыгарат. Лайк басууну унутпаңыздар. Жекшен, ассаламу алейкум. Ассалам. Ден сол жакшы жекшен, барсыңбы? Армияга барганда эле жоголуп кеттиң го бу? Ака. Сезон бар экен, кичине сезонго байланыштуу. Сезондор менен, иштер менен эфирге кайттың. Кайттык эми? Кайтканда дагы ар дайымгыдай эле пай дечү удары менен чыгат экенсиң, э? Удары менен чыгат каласа. Кудо кааласа бул чыгарылышта канча жаштагы өспүрүм чыгарабыз эми? Ростага, тиштелине сразу баштайлычы. Канча дедиң? 2 жаш. Кунанбы бул? Мына. Тиштер ака мына. Өтө гигант экен, э, жаныбар. Токто, Чөз жакшы. Дагы. Кунан. Кунан. Так. Көкүрөктөрү бир чоң аттай эле го, туяктары. Калла. Кулагынан бери татмайка. Мен аракка бастырып койчу бир. Мынеке жеңилдигин өзүңүздөр көрүп турасыздар, чатка аяктарыны көрүңүздөр. Тазна жетеке, не болбойт, растака. Камалып турөр, бир жол не болуп калыптыр. Ордундан жылыбайчы. Ордунда турганбы? Үркүдат мененчи. Бирок өзү өтө жеңил баягы. Чагылган экен, э, жаныбар. Өзү жеңилдиги немеси бары жакшы, буттарына тартып койгон. Туяктары таза. Жетеке жүргөн эмес да? Туяктары таза. Таза ака. Козу Козу ака. тапа көрө эле экен, э? Эч нерсе көрбөйт. Мындай эмелеринде тартып коелу иштерин. Шашпай, тегерет тартып коелу узактан жакындан көрүүчүлөргө. Мурдун бар. Сени баягындай видео ташта деп чыгылып эле тартып коелуш туяктарындай тегеретип. Мына башын какпай тур дейт го. Мунун эми теги кандай болду, теги? Так. Мунун эмесин точно билбедим, раст ака. Билбей туруп айтчы кыйын болду. Кароодабы? Ооба. Ичине эти бар экен азыр, э, бирок. Азыр эти бар. Ошо айтып атам, камалып турөр бир жолу. Адамдан эме болуп калыптыр. Бою канча чыгат жекшен? Бою 1.65 көлчү болот. 65 көлчү болот. Алган адам дохорласа баягындай акчасы жанына кетет экен да алган адамдын, э? Мынеке көрүңүздөр туугандар. Айтты. Жекшен баягындай алган адамдын акчасы жанына кетет экен буйруса. Куда каласа. Мына узундуктарында байкаңыздар туугандар, алдынан артынан. Аркасын турда бер, ака мышөсүн. Тени башына жооп бересиң буйруса. Териде турат. Турат бар. Кличкасы кандай болду жекшен? Шуну долларда эле коелчу. Доллар. Алган адам дагы Кабактарын тартайлы. өзгөртүп алат деген неме болсо. Каалаган кличканы коюп алат деген, э? Кайсы жерден келип калды жекшен? Бул да бир жерден келип калды, Растака. Сиз билесизби? Дейбиз. Алиги комментарий жазгандар ал кымбат койду, анан эмне. Мунун пулуна мисалы чаба турган ат берет деп атат деми. 1 мүнөт сүйлөп коюучулар ака. Ар бир нерсенин өз басы бар ака. Ал үйүнө болуп жаза берет. Бирөөнүн эшигин астына барса эч ким азардан айтпайт. Любой кымбат айтат. Базарда рабочий 130 миң, 140 миң болот. Качан айткандачы? 115, 120. Иштете турган. Иштете турган. Анан эми булардын өзүнүн ценасы бар да ака. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар деген, э? Өзүнүн баасы бар. Анан о комментарий жазгандарга апарып бербейсиңби ошол акчага? Эми ака жазгандар түшүнгөн жазат да. Зериккендер жазат, катынын жанында жатып алып. Ушу эмеге карап туруп, товарга карап туруп, товардын жакшы пул бардыгы эле товардын. Ака, мен деле мына 2 ай болуп калыптыр. Ошондон бери издедим, эми сетин алып кетип калдым, карашы ака. Барсам эле бирөө арзан бербей атат. Доллар дедиң. Наракка бастырам, бер сооруларын тартайлы дагы. Жеңилдиктерин өзүңүздөр көрүңүздөр. Эл тараза, эл сынчы дейт. Жекшен эми доллардын өзүң баасын айтчы жаныбар, картинка экен. Баасы ака 7500 доллар. 7,5 миң доллар. Кеми сүйлөшүүлөр болот буйруса. Мемлекет туугандар доллардын баасы айтылды. 7000
500 dolar çarkını. Yakını mı? Aydalaştın gereği yok bu. Yeme numarlarını aytvatsan Cekşen. 773. Ha, 1996 773 02 02 17. 02 17 numarımın baylanışlar. Cekşen az ne de sodan versin anda. Biz çıkarlaştı, jiyin tıkladık, dollardı koldan çıkarmanızlar.